Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн 8-класстын окуучулары менен бирдикте кыргыз тили сабагынан айкындооч мүчөлөрдүн бири толуктооч тууралуу сабак өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар сиздер сүйлөм мүчөлөрү боюнча түшүнүктөрүңөрдү тереңдетесиңер жана толуктооч жөнүндө маалымат аласыңар. Сүйлөмдөн толуктоошту таба аласыңар. Бири-бириңердин оюңарды угуп, өз ара сыйлашасыздар. Ушул жогорудагы максаттарга жетти деп эсептейбиз. Эгерде сиздер сүйлөм мүчөлөрү боюнча түшүнүктөрүңөрдү тереңдетип, толуктооч боюнча түшүнүк ала алсаңыздар, сүйлөмдөрдөн толуктоошту таба алсаңыздар. Сабакта окуучулар ээ боло ала турган компетенттүүлүктөр бар. Алар тилдик компетенттүүлүк, кептик компетенттүүлүк жана маданий компетенттүүлүк. Тилдик компетенттүүлүк боюнча сүйлөмдө толуктооштун кыймыл аракет багытталган затты көрсөтөрүн билебиз. Толуктоочтун кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеге деген суроолорго жооп берерин өздөштүрөбүз. Кептик компетенттүүлүк боюнча сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүн катыштырып, сүйлөмдөрдү түзө алабыз. Тексттен жана сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн жана толуктоошту аныктай алабыз. Ал эми маданий компетенттүүлүк боюнча сөздүн маанисин түшүнүп, баалай билүү. Өзети кепте туура сүйлөөгө калыптануу. Грамматикалык мамиле катнаш жагынан баяндоочко башкарылып, кыймыл аракет багытталган тике же кыйыр объектини көрсөтүп турган айкындооч мүчөнү толуктооч дейбиз. Толуктооч сүйлөм тизмегинде кимди, кимге, эмнени, эмнеге, ким менен, эмне менен, ким тууралуу, эмне тууралуу деген суроолорго жооп болуп түшөт. Мисалы, кандайдыр тез согулган темирчинин балкасы калайды какшатат. Керимахун алдырган алымга анан Анарханга карады. Касымда Асма көпүрө менен басты. Бир зарыл иштер менен кечигип калдым. Толуктооч түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал толуктооч. Бир гана сөздөн турган толуктооштор жөнөкөй толуктооч деп аталат. Мисалы, Анархан жакын арадагы кошуналарынын кирин жууп, эптеп бирдеме табуу менен алек. Акылдуу отту карайт, акмак казанды карайт. Эки жаандан көп сөздөн түзүлүп, бир гана суроого жооп болуп түшкөн толуктоочтор татаал толуктоочтор деп аталат. Мисалы, директор сөздү А дегенде план жөнүндө баштады. Бурулчаада дирилдеген колу менен жүктөн ала кезин сууруп чыгып, жерге салып, идиш аягын жыйнаштырды. Толуктоочтун милдетин аткаруучу сөздөр. Зат атоочу сөздөр. Канек самсакунду көз алдына элестетти. Ызгаардуу муздак жел согуп, тоо-тоону туман чалыптыр. Заттык мааниде колдонулган сынатооч сөздөр. Жибектин жакшылын коюп, кызылын ал. Сарыдан кызылы жакшы. Ат атооч сөздөр. Аны эч кимибиз тана албай турган болдук. Чынбы? Жолдоштор, акылдуу ката кетирсе өзүн жемелейт. Акмак ката кетирсе жолдошун жемелейт. Заттык мааниде турган сырдык сөздөр. Тиги чиркинди бери чакырчы. Кокуйду коюп ишке өтөлү. Заттык мааниде келген атоочтуктар. Мама Жунус отургандарды Кыдыр ата бир карап алды.
келгендерден кеп угуп, атасы Манас деп угуп. Толуктоочтун милдетин кыймыл атоочтор да аткарат. Биздин колхоздун жаштар бригадасы жазгы эгин айдоону, себүүнү жана күзгү түшүм жыйноону өз убагында бүтүрүшкөндүктөн район тарабынан баалуу сыйлыктарды алышты. Бар, жок деген сөздөр заттык мааниде турса, толуктоочтун милдетин аткарат. Барды жоготуп коюш оңой, жоктон бар кылыш кыйын. Менен, тууралуу, жөнүндө, көздөй, карай, аркылуу сыяктуу жандоочтор айкаша айтылган сөздөр толуктоочтун милдетин аткарат. Мисалы, бурулча Андреев менен кол кармашып коштошту. Колундагы чырпыкты бычагы менен жоно берди. Толуктоочтор берген маанисине карата тике жана кыйыр толуктооч болуп бөлүнөт. Тике толуктооч заттын атын белгилөө менен кыймыл аракет багытталган тике объектини көрсөткөн мүчөнү тике толуктооч дейбиз. Мисалы, Айтор эмнеси болсо да окуу башталганча мектепти оңдоп бүтөбүз. Муслимахун сабизди туурап, күрүчтү жууду. Жамила ошол күнү үйдөгүлөргө тамак даярдаган болчу. Кыйыр толуктооч, кыймыл аракет кыйыр багытталган объектини көрсөткөн мүчө кыйыр толуктооч деп аталат. Кыйыр толуктооч барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдөн турат да, ал, менен, жөнүндө, тууралуу, үчүн, карай, карата, көздөй деген сыяктуу жандооч сөздөр аркылуу да келет. Мисалы, ал шамбеттен каталган. Жалкоого шылтоо көп. Өсөр малда өлүм жок. Жаны ачып, шолоктоп ыйлап отургандардын бирөө сыздаган кемпирге кайрат айтты. Данияр киши менен көп сүйлөшчү эмес. Урматтуу окуучулар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма. Тике толуктоочко 5 сүйлөм, кыйыр толуктоочко 5 сүйлөм түзүп, өтүлгөн теманы бышыктайсыздар. Сабагыбыз ушу менен аяктады. Саламатта калыңыздар.